Мына бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздер менен дагы бир жолу жолугушуп, бир маселе жөнүндө сиздер менен ачык айкын сүйлөшкүм келди. Бул миграция маселеси. Эмне болсо эле, мындай деген сөздү көбүрөөк угабыз да, кыргыздар тентип кетти, тентип эле жүрөбүз депчи. Бирок чындыгында эле ошондойбу, андай эмеспи деген ой жоромолдо пайда болот. Мен журналист катары бул проблема менен 1999 жылдардан бери алектенип изилдеп келем. Көрсө, миграциялык процесстер бүткүл дүйнөнү каптап жатыптыр. Анан экинчиден көпчүлүгү эмгек миграциясы болот экен. Эмгек миграциясынын жакшы жактары көп экен. Бир эле мисал келтирейин, урматтуу көрүп отургандар. Турция мамлекети согуштан кийин кыйналып жатканда миллиондогон адамдар чыгып кеткен, себеби өздөрү жумуш бере алган эмес. Жылына Турциянын казынасына 20-дан 40 миллиард Америка долларындагы акчаны салчу экен. Мен бүгүнкү күндөр менен цифраларды келтирип кетким келет. Ар түрдүү эсеп боюнча 750 миңдей мигрантыбыз Россияда жүрөт. Эми албетте жайында көбөйүп калып, кышында азайып кетиши мүмкүн. Ошолордон бизге 2 миллиард 250 миллион акча Америка доллар акча түшөт экен. Ал эми 18 жылдагы биздин бюджет, мен бир маалыматтарды карап көрсөм, 1 миллиард 700 миллион Америка доллар экен. Демек биздин мигранттар ушу биздин бюджеттегиден да көбүрөөк акча берген. Анан эмчине эле кыйналып жүрөт, тентип жүрөт дейбиз. Туура, мунун да себеби бар. Анткени 100 мигранттын 10%ке жакыны, тактап айтканда 7-си же 9-у өтө кыйынчылыктарды көрөт. Бир топтору аракеч болуп кетет экен, жумуш иштебей, керек болсо, жана орусчасы бомж деп коет, талаада калгандары да болуштары мүмкүн экен. Бирок көпчүлүгү, биринчи катардагылары өтө чоң бизнесмен болууда, экинчи катарындагылары мыкты акчаларды таап, биздин борборубуз Бишкек шаарынан үй алганга жарап атат. Ал эми үчүнчү катарларды үй алганга балким жарабай калыштары мүмкүн экен, бирок жашоо турмуштары үчүн мыкты акча каражаттарын таап келип жатышат. Анан дагы бир нерсе, ошол тоскоолдуксуз иштөө үчүн, мына акыркы маалыматтарды мен дагы карап көрдүм, 425 миң кыргыз улутундагы адамдар Россиянын жарандыгын алды деп жатышат. Бирок алар Россиянын жарандыгын алганы менен жүрөктөрү Кыргызстан деп согот. Тапкан ташыганын бияктагы бир туугандарына, бала чакасы да айрымдары ушул жерде экен, бизди көздөй акча жөнөтөт экен. Ошол жерден, урматтуу мени көрүп отургандар, мен сиздерге эки эле суроо бергим келет. Биринчиден, эмне үчүн миграцияны толук бойдон жаман деп айтабыз? Бул чын эле жаман нерсеби? Экинчиден, эгерде жанагы мен айткан сандагы 2 миллиард 250 миллион божомол деп айтып атышат, Америка доллары эсебиндеги акча Кыргызстанга түшпөй калса, мамлекетибиз эмне деген күндү көрүшү мүмкүн эле. Ошондуктан мен сиздерден ушул жоопту күтөм. Андан кийин биз программа кылып дагы даярдайбыз. Чын эле эмгек миграциясы Кыргызстан үчүн керекпи, кереги жокпу? Же жакшыбы, же жаманбы деген суроону коймокчумун. Мен сиздерди бул маселеге сөзсүз ой бөлүшөт деп ишенем. Анткени бир тобуңуздар чындап эле миграцияда жүрдүңүздөр, бир тобуңуздардын бала чакаңыздар жүрөт. Алардын ийгилик болуп атабы, жашоо шарттары оңдолуп атабы, же бүт баары эле тентип эчтекеге жетпей калдыбы? Мына ошол суроолордон сиздер жооп берет деп терең ишенем.